Өз тарыхын билбеген келечекке жол таппайт. Өзгөн кандай элең жашында, жайгашкансың Кош дарыя башында. Рим, Самархан, Афинага алмашпайм, тарых жатат сенин ар бир ташыңда. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, жана билимге умтулган жаш муун. Мен Көчкөнбаева Жумагүл Амангелдиевна, номер 6 Тагай Асранов атындагы инновациялык орто мектепте тарых мугалими болуп эмгектенем. Эмгек стажым 15 жыл. Тарых предметин окутууда предметтик стандарттын талаптарын аткаруу максатында окуучуларга кызыктуу, көрсөтмөлүү сабак өтүп, көйгөйлүү тапшырмаларды берүү менен изилдөө иштерин жүргүзүү маанилүү. Заманбап мугалим ар дайым өнүгүүнүн, жаңылануунун үстүндө изденген, чыгармачыл, аракетчил инсан деп билемин. Андыктан кесиптик чеберчиликти өнүктүрүү максатында компьютердик сабаттуулукту өнүктүрүү менен телефондон билим берүү тиркемелерин өздөштүрүп, сабактарымда колдонуп келем. Алар Kahoot, Canva, CapCut жана башкалар. Ал эми сүрөт алууда Pinterest, Google Фото тиркемелерин колдоном. Сабактарда интерактивдүү усулдарды, инновациялык технологияларды орду менен колдонуу жана интернеттен керектүү маалыматтарды пайдалануу менен окуучунун сынчыл ой жүгүртүүсү өнүгөт. Сабактарды дагы кызыктуу өтүүдө STEM билим берүү усулдарын пайдалануу окуучунун ар тараптан аракеттенүүсүнө, креативдүү ой жүгүртүүсүнө таасир берет. Билим берүү министрлиги тарабынан уюштурулган жылдын мыкты мугалими 2017 сынагына катышып, облустук турунда 2-чи орунга татыктуу болдум. Мен окуткан окуучуларым райондук, облустук деңгээлдеги предметтик олимпиадаларда ийгиликтерди жаратып келишкен. Жетишкен ийгиликтерим үчүн райондук, облустук, республикалык ардак грамоталарды жана 2019 жылы билим берүүнүн мыктысы төш белгиси менен сыйландым. Саламатсызбы, эжей деген сөзүнө кетким келбейт, мен мектептен бир өмүр.
Тарых бул элдин тагдыры, адамзаттын сабактары, келечекке жол көрсөткөн жарык нур. Мен ар бир окуучума тарыхты сүйдүрүп, аларды жоопкерчиликтүү инсан кылып тарбиялоону өзүмдүн негизги миссиям деп билем. Ар бир мугалимдин колунда улуу күч бар. Бул билим. Ошол күчтү туура пайдалануу биздин парзыбыз.